Бул СНГ оюндары биринчи жолу өтүп жатат. Ачылыштары, уюштуруу жагы аябай чоң, жакшы деңгээлде өттү десек болот. Жалпы 9 мамлекет келди. Юдо стилде 23 жашка чейинкилер күрөштү. Эми башка спортторду айта албайм. Мен ушу кыздар күрөшүн айтсак, эң эле күчтүү сборный бул Россияныкы болду, курама командасы. 10 алтын медалдын 9-ун алып кетти. Мээбесин гана ала албай калды десек болот. Эми мындай карасак, Россиянын өздөрүнүн деле главный тренерлери келип айтып атты, сиздердин кыздарыңыздар жаш кыздар экен, көздөрүнөн билинип турат, кичинекей балдар экен. Биздин кыздар уже 22-23гө чыгып калган кыздар гана жүрдү, бизден улуу экен баардыгы. Ушундай болсо дагы баардык кыздар аябай жакшы күрөшүп, жакшы результат берип келдик. Биринчиден кыйналдым деп деле айта албайм, себеби ушу атам келип айтты, өзүңө кара деди, өзүңдү кандай сезип атсаң, ошондой кыл деди. Барганга даяр болсоң бара бер. Эс алам десең эс ал деди. Залга кирип тренировка кылып көрсөм, өзүм самочувствием жакшы экен. Айта кетчү нерсе мен вес кылбайм, өзүмдүн весиме эле барып күрөшөм. Ошондо барып күрөшө берейин деп бардым. Эң эле оор баратканда бир аз самолеттордон, перелеттордон эле кыйналдык. Так көрсө жакшы эле болду. Эми атаандаштарым менден улуу болгонго опытный экен, аябай жакшы. Мындай кармашканда да күчкө көбүрөөк толгон жаштарга караганда. Эми биринчи мелдешим болгондуктан ушундай болду деп ойлойм. Бирок жакшы. Дүйнө биринчилигине Көлдө сбор болду. Сбордон даярдандык Көлдөн. Ал эми ошо күмүш оюндарына Бишкекте даярдандык. Изебеков атындагы спорт залынын академиясында даярдандык. Мен окуум бул жакта болгондуктан бул жакта даярданабыз. Күнүгө биздики 2 мал тренировка болот. Эртең мен бул жакта кылам, кечинде башка залда кылам же ушундай алмаштырып, бирок бул жакта стабильно кылып турабыз. Өзүбүзгө жакын болгондуктан атам экөөбүз ушул залда иштешебиз. Бул жакта өзү набор болот, жыл сайын сентябрда башталат. Азырда жакында набор болот, ошондо балдар келет, балдар менен иштейбиз. Өзүбүздүн күрөштө көптөн бери жүргөн балдарыбыз бар, аларды чакырып келип иштейбиз. Атам турат, атам менен иштейм, өзүмдүн иним бар, иним менен иштейбиз. Көп эле. Күрөштөн сырткары айткандай окуйм, юридикалык академиясынын колледжинде 3-курсуна кирдим, эми 3-курс болдум. Тандагандын себеби өзүм криминалистика жагына кызыгам, ошондон себеп юридикалык академиясына тапшыргам. 9 бүттүк колледжине тапшыргам. Бул дүйнө биринчилигине казак балбандар менен алыс барбай эле сүйлөшүп калыптыр, өзү деле чогуу. Канча жыл сбор кылдыңар дейт. Биз 15 күн сбор кылдык. Сбордо десек күлөт. Биз 1 жылдан бери сбордо жүрөбүз дейт. Выездной сбор, тияк сбор, бияк сбор. Эми бизден баягы өзүбүздүн шартыбыз ушундай, мамлекет шартыбыз ушундай. Мамлекет деле карап тура бергенде да болбойт. Мамлекет мага не кылды эмес, мен не кылдым эле деген киши жок да. Сын пикир, негативдер көп. Мен 2019 дүйнө чемпионатынан биринчи жолу медаль бердик дүйнө биринчилигинде. Дүйнө биринчилиги эң жогорку деңгээлде өтөт десек болот, себеби дүйнөнүн эң мен деген кыздары келет, мен деген спортсмендери келет. Ар дайым деңгээли аябай бийик болот. Жана ошо 2019 мен кадеттер арасында финалга чыккандан бери 2020 карантин болуп, кадеттердин акыркы жылын бара албай калдым. Ошо 2021 бул жаштар арасында биринчи жылым болчу. Мында айта кетчү нерсе 18, 19, 20 жаш, 21 жашка чейинкилер күрөшөт. Мен биринчи жылым болду. Эми жакшы көрсөткүч болуш керек. Өзүм биринчи жаштар арасында барып финалга чыккан. Деңгээли аябай эле жакшы болду. Желекти белиме каттым. Желекти ар дайым алып жүрөм, кыргыздын желек. Белиме бияны кыстадым, көрсөтпөй. Анан булар балада. Мен постоянно намысына тийип айтам. Кызым, элге жооп бериш керек. Биринчиден биз дүйнө чемпион болобуз дегенбиз. Муну биринчи тамактын первый сыяктуу беребиз, психологически. Что он духовный. А бирок күрөш алдынан бербейбиз психологически. Мен күрөшөрдү айттым эртең менен. Кызым, эчтекен ойлоо. Чемпион миранды ойлоо. Желекти көтөрүп алып чуркайм деп ойлоо.
вязын ал бүт муну окуп атам да, бирок билип туруп эле мен суранып атам. Эчтекени ойлобо, давай өзүбүздүн жумушту кылабыз. Чыгабыз. 3 мүнөт иштейсиңиз, 30 секунд аласың, 3 мүнөт иштейсиң. Болду. Эчтеке сен дүйнө биринчилигин мен эртең барып соц тармакка чыгам, досторум менен вот машинага барам, желекке отуруп. Жок, унт. Просто схватка кылып аттык го көлдөн. Тиги Нурсултан менен кандай күрөшсөм, ошондой эле күрөшүп чыгып бердим да. Ошол эле борьбаны кылып бер, болду. Хорошо ата. Сон эчтекени ойлобо. Ошо дүйнөнү да ойлобо, сабакты да ойлобо, мени да ойлобо. Биздин жумуш чыгабыз, 3 мүнөттө иштейбиз. Кайда салып туруп 30 секунд, кайда 3 мүнөт, 6 мүнөттө иштеп бер болду. Медаль моюнумда болот. Всё, папа, жакшы, сон. Чыгып баратабыз, ата желекти алдым. Раз, уже мустай түштү да. Дагы айттым, сен желекти ойлонбо деп атпайбы. Кайда бурулуп барат, дагы сурады. Алдым дедим, алдым, басып берчи. Мен ойлойм, ошондо бул бала кыялдуу болот да. Бул өзүң айтып атпайбы, желекти алып чуркасамбы? Мен деле ошентесиң да, сен деле ошентесиң, Кыргыздын байрагын көтөрүп, дүйнө биринчилигинде чуркап, бул өзүнчө бир мага бир бейишке тартуулагандай болот да. Анан бирок тыс этип калды да жүрөгүм. Желекти кое туруп ойлонсок болмок депчи. Мына ошол эле. Биринчи психологиябыз ооп кетти. Бул бала кыял мында күнөө жок, азыр бала кыял. Жаңы 18-ге толуп атабыз, кадеттен келип атабыз. Анан жаман ой эмес да, жакшы ой. Бирок ал ойду дагы, жакшы ойду дагы токтотуш керек. Ойду чогултуш. Ой чачырап кетти деген ушул да. Эми эле оюң чачырап кеткенде сен күрөштөн ошо бир эле доли секунд ойнойт. Бир эле мынчалык эле убакыт ойноп кетет да. Анан баштады, аябай жакшы баштадык. Кирди прямой проход, аябай идеальный. Өзү да шатылып 2-0 болчу. Кайда тиги бутуна секирип кетти, ошентип аябай күрөшүп атып чарчай баштады. Өзүм эле айтып атпаймынбы, спатта эле депчи. Анан өзү уже мынтип захватты колун чоюп туруп алды. Мен ошондо алып чыгып туруп жамбашка түртүп кетти дегенде бул наоборот жамбашка чыкты дагы жамбаш жасап жиберди да. Бир ката ошондон кеттик да, ошонун астына түшүп калды. Ладно, бул жаңылдык. Анан дагы ошол жерден эме эле доли секунд колду тартып накатка туруп калышат да. Ошол жерден бирке бошоп койду, колу калып калды, бир накат жасады. Ошол накаттын себеби акыры ошол бир упайда көп болуп кетти да. Анан упайды карадык, уже 7-2. Анан ошол жерден айттым, кызым кубалаш керек, это характер. Бирок эң жакшы немеси ошол жерден кубалады, зашаг алып туруп, анан айланып келип турат. Жамбаш жасап тушта болмок, урганда ковёрдун сыртына чыгып калды. Сүйстөк берип. Финалда эң эле катабыз өзүбүз ката кетирип алдык. Тактика менен жакшы эле иштеп келатканбыз. Ошо акырында бир гана моменттен бошоп ийдик, ошол жерден төртпөй алдырып ийдик. Ошол гана ката болуп калды. Эми азыркы учурда күндөн күнгө жылдан жылга кызыгуулар көбөйүп баратат, кыздар көбөйүп келатат. Менин кааларым ошо кыздар көбөйүп, дагы да ушу чемпионат Кыргызстаныбыз жогорку деңгээлде өтүп, бардык өзүбүздүн ичинде, Кыргызстандын ичинде да соревнованиялар болсо аябай жакшы болмок. Мен үчүн буюрса атаандаштарыбыз чоңоюп келсе бизге жакшы болот, себеби Кыргызстандын ичинде дагы өзүбүздүн деңгээлибиз өсмөк. Эми азыркы учурда толук чече элекпиз, айларыбыз менен отуруп кеңешебиз, менен отуруп. Азыркы учурда астыда Азия чемпионаты бар, жаштар арасында U23 мири бар, U23 Азия бар, буюрса кайсынысына күрөшөбүз, кандай даярдык көрөбүз, дагы шашпай отуруп чечебиз деп ойлойм. Ушул залды ачыпсыздар, канча убакыт болуп калды ушул жерде иштеп баштаганыңыздарга? 1 жыл болуп калды, Кудай буюрса. Негизи 2019 эле ачмакпыз, 20 өзүңөр билгендей каргышалуу бир ковид деген болезнь ошондон токтоп калып, анан былтыр ушул маалда ачтык да. Жакшы, бүгүнкү күндө бул жерде машыкканга баягы оптималдуу жакшы шарттар бар экен деп бар сиздерге, балбандарга. Бүгүнкү күндө бул аябай эле
машыққанға тренировка кылганга аябай сонун. Женский, мужской душу бар. Килеми бар, Москвадан алып келип жүргөн атайын. Ошо силердин каналдан мүмкүнчүлүк болгондо айтып кетмекмин. Ушул жердин кожоюну Рахатбек Ирсалиев байке спорт бир тууганда катышат. Ошо өзү сөз берген кызым чемпион кылсаң балам, могу жерден бир залды ачып берем деп. Анан бир жылда 2019-жылы бир жылда экөөбүздөн күмүш медаль, дүйнө биринчилигинде күмүш медаль болду да. Ал ачып бербестен кайда ушунун баарын жасап берди да. Барды. Ошо Рахат байке да үй бүлөсүнө Аллах таалам чексиз садага сыяктуу эле болот да, ар бир спортчуга ошонун үй бүлөсү менен ар дайым солуу чын бөдөрүстөн алып болсун деп мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ыраазычылык айтып кетмекмин. Эми мурдакы учурда мен өзүм байкагам, мен жанында отурсам сеткаласты карап, менин атаандашым келип, кыргыз эле экен деп колун шилтеп кетип калган да. Азыркы учурда мен ушу СНГ экрадан байкадым, кыргыз менен экен деп, наоборот коркуп, өздөрүнө настрой коюп, коркуу сезими пайда болуп калыптыр. Ар бир сөздү жазганда мындай жакшы жагын эле жазсак, кыргыздын балбандары баягында келдик, бизди кабыл алып, анан Народный областынан губернатор болуп, балдарга мотивация болсо жакшы болот эле дейт. Катуу тийди да, болбойт байке дедим. Ушул сөздү мен дагы состормакка сурап кетем дедим. Балдар эң жакшы көрсөтүштү. Просто уровень барбы балдар, күчтүү дүйнөсү боюнча. Балдардын аракети менен кыздар өсүп атат. Балдар келип спарринг партнер болот. Балдардын намысына тийбеш керек. Мен Анжелика айымга да өтүп элем, 2 жолу Альмиранын сүрөтү менен чыкты, же өзү жаздыбы, же фейктер жаздыбы, мындай кыздар ушундай намыстуу эркек алып келбеген деп. Ошо эркектер намысына тийбесек, личный жашоону мындай спортко аралаштырбасак, может бирөө жазгандыр. Айсулуу Нурбек агай болбосо Айсулуу болмок эмесми? Мен өзүнүн көзүнчө деле айтам. Тандем Нурбек агай канча ден соолугун берди, канча убактысын берди. Нурбек агай 2010-жылы келгенде арасаңар, чачы бар, суп-сулуу жигит болчу. Азыр карыды бар, кадимкидей. Кыргыз спортуна экөө тең берди ден соолугун берди. Бирок кыргыздын тарыхын коюп атат. Кальмиран үчүн Кальмира болот. Атасы спарринг партнер балдар. Канча бала келишти бар. Ошо балдардан опыт тажрыйба алып, анан ийгиликке кылып атабыз. Мен сурап кетмекчимин, ошо балдарга, спортчуларга, барып келип аткан балдарга мен соц тармакка баарына айрып мындай байкап, мындай биринчи ошо баланы келип күрөшүп көрсүн. Ошо сынып пикир айтып. Ошо баладан 2 бала алса мен ушу 1 машина берет элем да, ошо жазып аткан кишилерчи. Айтпеш керек да. Авроюна жеке Албарланын атасы бар, Албарланын апасы бар, Албарланын бир тууганы бар. Анан өтө эле мынтип басып ийип атабыз да биздин эркектер. Эми эле 2 сөздө эле катуу тиет да бар. 2 эркек бар, Вайлаганан Айсулбек. Канча сон жигиттер бар. Канчалар. Мына улук күрөшө Эрназар кандай уступать этти. Бажраң деген дүйнөсү боюнча эң алдыңкы балбандардын бири. Ошо менен 3 чыгыш бул тарых өзү эле. Анан мындай ар бир адамды азыр бир элегейсиз сөз берип койдук. Ошо тааныбайсың ошо баланы деп. Бир жашын болуп эле тиги агырасына тийишип эле тийишинен эмне кылабыз аны? Жакшы жагын жазып, ийгилик каалап турса, балдарыбыз да берет, дүйнөнүн чемпиону болот, Олимпиаданын чемпиону болот деп ойлойм. Жакшы, эми кичине ошол КМШ оюндарындагы ийгилиги жөнүндө дагы кошо кетпесеңиз болбойт. Ооба, дүйнө биринчилигинен келдик. Аябай жолдон да кыйналдык, эмнеге немеден Уфадан кайда бир жеңил машиналар менен Казанга бардык. Казандан кайда Ошко учуп келдик, Оштон бияка учуп келдик да. Учуп эле жүрөсүң, анан келип аэропорттон тозуп алыштай, жылуу. Келип эле бир жерден өзүбүздүн катмардагы достор, байкелер, Нурбек агай, Байгазы агайлар баары келип тозуп алышты, дүйнө биринчилиги.
бир сыйра чай пай ичип эле анан өзүбүздүн кичимекенибизге бардык. Бизде Раматлык Шаарбек агайды билесиңер. Турдой баш машыктыруучусу өтүп кетти жакында эле. Саламат болсун. Ошол киши 2019 барып бата берди да Кальмира. Анан элди көргөн. Бул жердин саясатчылар, байлары деле колунан эчтеке келбейт экен, бирок элиңер билбей. Маленький Дагестан экен депчи. Аялдар, апалар келип алып, анан ушундай жакшы тосуп алат да, Баетов ал. Бизде мынакей Катмар өзү жөнөкөй эл, аябай жакшы көрөт спортту. Анан барсак дагы ошондой эл, анан дагы ошондой кучагы менен тосуп алды. Анан 1-2 күн эле салып, анан список бул 1 ай мурда кеткен. Игресеңге. Ушулар катышат. Анан самочувствием кандай десем, папа наоборот баягы немеден, Уфадан чөт самочувствием жакшы на. Сон чөт уровень мындай жакшы, өзүм жеңил сезип. Все болду, барасың, барам. Эс алып бир маал тонусуна тренировка кылдык. Кечкисин Чынарбек залына бардык. Мухаммед Владиктердин өзүнүн достору бар. 2003-жылы Мухаммед да дүйнөдөн 3-чүнү алган бала. Нурлат Тахиров өзүм классташым болот. Алда призер мира болгон убагында. Анан сүйлөшүп калдык да, анан Сүмбү агай да барып калат. Мен да балдарды алып. Анан бизден бир агай барат, Үсөн агай. Анан 8 кыз. Анан Сүмбү агай жетишпей калат экен. Мен көрдүм агайды. Кадеттердин старший тренери. Молодежьто азыр тренер жок. Анан жардам берип туруңуз, убактыңыз болсо чыгып туруңуз дегем. Анан узатты ийин эртең менен. Баягы эле өзүбүздүн талисманыбыз Фатиха сүрөсүн окуп, дем салып, дем кызым ийилик. Сездим да, неме өзү дагы алтынды бир чемпионский немени чувствует этчи. Тем более бул взрослый аралаш. Бул 18-де 23 жашка чейин. Анан учуп кетишти. Эртең менен туруп сүйлөштүк, кандай немен кандай чувстволорун десем, жакшы жолдон бирке кыйналдым эле, уктап турган жакшы болуп калдым. Анан группаларын карап чыктык, жеребьевкаларын. Назира менен Кальмираныкы 5 кыздан экен, калганы 4төн, 3төн, 4төн. Анан эми настройду коюп күрөшүп, өзүң жакшы ар бирине баягы задачаны эчтекени ойлонбо, схватка кыл, чырк эчтекени ойлонбо. Кыздарды көрүп койгом сага чейин. Азыр интернетте бир жакшы маалымат бар. Фамилиясын жазып, орус кандай күрөшөт, казашка кандай күрөшөт. Анан аларды көрдүк дагы. Негизи финалда орус кыз менен күрөшүп таза жеңишке жеңди. Анан чыгарып айтат да. Кайсы жерде барбасаң, бир аздан саясатта Хабибтин атасы айткандай финал деп казак кыз жазып койду. Казак кыз 3-курукта болду. 1-куругум болсо белорусиялык кыз болду. 2-куругум болсо келип калды. Азербайжан болду. Анан 3-чү казак, 4-чү орус кыз болчу, 5 болчу да. Жакшы, Билимбек агай, абдан жакшы баягы ийгиликтерди багынтып келе жатат буюрса Кальмира. Эми бул баягы башталышы сиздин деле машыктыруучулук бир карьераңыздын бир учу деп айтсак да болот. Буюрса эми Кальмиранын артынан дагы күчтүү кыздар, күчтүү балдар ушул жаңы ачылган куттуу залдан чыга берсин. Сизди дагы буюрса биз ошол мыкты машыктыруучулардын катарында эң бийик тепкичтерге коюп жүрө берели. Ал эми достор, мынакей жакында гана кыргыз айымдар күрөшүнүн жаңы жаркылдаган жаңы жылдызы пайда болуп, бүгүнкү күндө баарыбызды кубантып турган маалы ал Кальмира Билимбек кызы. Кальмирага биз дагы да болсо ийгиликтерди каалай беребиз. Сиздер болсо каналга жазылыңыздар, видеого лайк басыңыздар. Ал эми агай, сизге рахмат, дагы жолу.